Бүгүнкү жолугушууну ачуу үчүн сөз Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору профессор Абдраева Айгүл Төлөкановага берилмекчи. Кесиптештер, урматтуу студенттер, ошондой эле урматтуу бүгүнкү биздин мейманыбыз Гапыр Мадаминович Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине кош келиптирсиз. Биринчиден сизге ушул аттай убактыңызды бөлүп, ушу биздин кесиптештер жана ушу өзгөчө мына эртең биздин босогобуздан учуп мугалим болчу 4-курс студенттер отурат. Ошолорго өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен да бөлүшөм деп келгениңиз үчүн чоң ыраазычылык. Бул баягы мугалимдин статусун мына бир эле мамлекет башчыбыз эмес, ушул биздин арабыздан чыккан, мындайча айтканда, чек арада жайгашкан Баткен областынын Лейлек районунда жаштык Тажикстан менен Кыргызстандын чектешкен жеринде жайгашкан айыл. Ошол жерде 1996-жылы эгерде ошол гимназияны өз колуңуз менен түптөсөңүз, азыр 27 жыл болуп, олимпиадаларда, эл аралык, республикалык масштабтагы жана ошондой эле жыйырт боюнча дагы жакшы ийгиликтерди берип келесиз. Мен ойлойм, сизди биздин мынакей азыр отурган атайын 4-курстун студенттерин чакырдык. Ушу сиздин ар бир кылган ишиңиз, ар бир кылган аракетиңиз жалпы эле мугалим деген инсан жана ошондой эле биздин бүтүрүүчү студенттерибиз үчүн дагы үлгү болуш керек. Ишиңизге сизге дагы ийгиликтерди каалайм. Урматтуу студенттер, бул Арабаева университети азыр мына ректоруңуздар өтө сонун кылып туруп айтып берди. Эл аралык деңгээлге чыккан, ийгиликтерди жараткан, студенттериңер ийгиликке жетишкен окуу жай экендиги жөнүндө жакшы маалыматтарды алдык. Техникалык ойлоп табуулар, илимий айныкса мына форумуңуздар жакты. Форумду өтө бир мындай жакшы кылып көп тармактуу даярдыкка багыт берип даярдапсыздар. Анан бул Арабаева университети мен үчүн деле мындай алыс эмес. Мен ошо жалпы 47 жыл мугалим болуп иштеген болсом, ошонун 26 жылыда эксперимент жүргүздүм. Жана ошол эксперименталдык иштеримдин натыйжасында ушул Арабаева университетинде КАО менен биргеликте, академия менен биргеликте кандидаттык диссертациямды ушу сиздерде жактаганмын, педагогика илимдеринин кандидаты. Мен ушу 25 жылда 3 суроого жооп издедим, ошону айтып коюп, анан бүгүн ошонун бирөөсүнө эле токтолоюм. 3 суроо бул кайсы дегенде биринчиден эмне үчүн окуучу студенттердин окугусу келбейт, кызыкпайт. Давайте мындай бир проблеманы да көңүл буралычы. Антесек биз мындай алыстап кетебиз көйгөйдөн. Чындыгында өтө көп окуучулар, студенттер азыр билимге кызыкпай калды. Аларды биз эмес, улуу, азиз, урматтуу педагогдор эмес, мына билип алат. Таң атыкча көрөт, түнү менен көрөт, дагы башка ушунун ичиндегидей кээ бир нерселер менен билим булактары менен, классика менен, оригинал чыгарманын өзү менен окуп алектенген студенттер өкүнүчтүүсү өтө аз. Бирок мындай студенттер Арабаевада жок, Африкада ушундай студенттер бар деп алалы. Туурабы? Арабаевада андай окугусу келбеген студент жок. Бирок типтүү болгондугу үчүн мен мисал катары айтып коемун. Бая керегем, келиним дегендей эске алып коесуңар. Анткени өз алдынча билим албаса, тиши чыккан балага чайнап берген аш болбойт. Канчалык мугалимдериңиздер өтпөсүн, бул жакшы жетишпейт экен. Мына эл аралык масштабта Болония системасы деген болуп атат. Ал жерде 70-30 деген формула бар. 70% билимди студент өз алдынча алыш керек деп атат. Бизде дагы ошол багытта иштер кетип атат. Бирок ошол 70% билимди студент кандай алып жатат? Алуунун жолдору, методдору кандай болуп атат? Бул жерде өтө чоң проблема болуп